Geçiңиздер менен бизде 3 кызыбыз бар. Кийинки наристебизди эркек бала болсо деп ниет кылып жаткан учурубуз. Дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, кайсы бир айда жыныстык катнашка бара турган болсоң, эркек балалуу болосуң деген түшүнүк бар. Ушул нерсе чынбы? Маалымат берип өтсөңүз деп суроосун калтырган. Бұл ишеним чоң нерсе да, ишеним чоң нерсе, бирок айтып кетейин сразу, эркек жок кыз болуш үчүн эркектен гана көз каранды да. Эркек кыз кылат, эркек кылат да. Ошондой зат. Аялдан бул көз каранды эмес. Аял кишилерден биз требовать эте албайбыз. Эгерде кыздар эле болуп атса, бул эркек киши күнөөлүү. Эркектер эле болуп атса, бул эркек киши күнөөлүү да. Ошону мындай кээ бир аялдарын күнөөлөп жатып алат экен, на самом деле эркек күнөөлүү да. Анда эркек Y хромосом дегенде эркек гана өткөзүп бере алат да. Ошол. Анан ошондой методдор бар, эми аргасы кишилер колдонот, аргасы врачтар колдонот, бирок бул Кудайдан да, элден эл. Мен деле кээде мындай случайно айтып коем. Мисалы, жуманын ортосунда 5-күнү саат 12-де кошулсаңар, эркек болот койсом, алар ишенип алып туруп, анан балким эркек болот. Кудайдан болуп кетти. Эркектен болуп калам, огыйын беришкен деп мени мактап жүрүп жатып калышат, мен да. Бирок жөн эле айтып койгом дегендечи. Ошон үчүн бул эркектен просто ишениш керек да. Ал календарларга может ишеним береби, андай так маалымат жок. Ал андан неметпейт, көз каранды эмес да. Мен ишенбейм лично. Бул Кудайдан гана, элүүгө элүү. Өзүңөр деле бирдеме придумайте, что мисалы чекемди өптүрүп жатсаң, балалуу болот деп өзүңөр анда эркек ошондой боло берет да, бирок маалымат жок, доказательный база жок. Үйдө бошу мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон ун азыктарына келгенде Ноорус менен Акнурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Ноорус менен Акнурдун чыгарган макарон, ун азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан ун азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен нарынга кеттим.